ошол. Бул да тарбия. Ошон үчүн жанагы өз билгендей кылуу бул эң туура эмес. Бала өз эмнени билет? Эчтеке билбейт. Бир чети баланыга эркиндикти чектебеш керек. Бул туура. Бирдеме кылгысы аракет кылып атса өзү, аны чектебеш керек. Туура эмес болсо дагы, бир туура эмес экенин өзү түшүнгөндөн кийин анан өзү кайталагандай кылып туруп түшүндүрүш керек да. Жөн эле түшүндүрбөй туруп чектеп эле андай болбойт, буну жасаба колуңан келбейт деп тыя берсең, бул жаман. Бул бала өзүнө өзү ишенбейт анан кийин. Мындай өзөгү бош болуп калат. Мындайлар көбүнесе четелеме болуп. Биз азыр байкайбыз го, өзгөчө азыркы учурда балдар бирдеме кылып атса, эмне кылып атасың? Кой, сындырасың. Антпе, тигинтпе, тыябыз көп. Бир оюнчук тап келсек, абайла сындыра көрбө деп, тим эле урушабыз, тим эле эчтеке болуп электе эле анын жүрөгүнүн ушун алып коебуз да. Анан ал оюнчукту же ойнойбу, же жөн эле мынтип эле коюп коебу анын жөн эле көрүп эле суктан. Тескерисинче ойноп канчалык чектебеш керек да. Сындырса дагы, мисалы еврейлер кантип тарбиялайт? Еврей бала оюнчукту сындырса дагы айтат да, көрдүңбү? Сен мунун биягын кызыгып көргөн турбайсың деп анын кыялын чубайт да. Сен ушун көргүң келди, эми көрдүң де, көрүп сынып калды. Эми эмкиде үмүтпейсиң десе ал түшүнөт. Бирок ичин көрүп алдың, эми билип алдың, эмкисин ачып кереги жок, эми билип алдың да деп, аны менен мындай бир анын кыялын өрчүтүп, ага түшүндүрүп туруп, анан чектеп койбойт. Анан сен акылдуусуң, сен билимдүүсүң, сен колуңан баары келет деп, еврейлер балаларын ушинтип тарбиялап туруп, еврейлер азыр дүйнөнү башкарат. Колунан бүт келип атат. Кыргыздар колунан келбейт дегенде мындай бирдеме сурап келсе, атаң, апаңдан сура деп атып, өзүнөн түртүп атып, кыргыздын балдары 1 муун, 2 муун ошентип чоңоюп, өзгөчө могу 91-жылдан бери колунан өзүнөн келбейт, ишенбейт өзүнө. Бирөөнүн кызматын кылганга даяр, өзү иш баштай албайт. Көрүп атпайбыз. Миграцияда канчалаган жаштар жүрөт, эмне кылып жүрөт? Бирөөнүн кызматын кылып жүрөт. Мен аларды жамандабайм. Эч убакта жаштарда, балдарда күнөө жок. Маселенин баары ата-энеде. Кандай тарбия бердиң, кандай нук көрсөттүң, кандай жол көрсөттүң, эмне эктиң, эмне септиң дегендей да. Анан ошону көрөсүң да. Бийликти жамандаш кереги жок. Миграция кызматы иштебей атат деп. Эгер сен балдарыңды билим менен илимге сугарсаң, өз алдынчалуулукка тарбияласаң, жоопкерчиликке тарбияласаң, кандай иш болбогун өзүнүн окатын өзү тыңдап жүргүзүп кетет эле. Анда бийлик менен да кереги жок, эсептешүү. Бул жерде көп кырдуу иликтөө жүргүзүп туруп, анан себебин көрүш керек. Мен дайым айтам, маселенин баары, көп маселенин баары тарбиядан башталат. Бүгүн жана бир жакшы сөздү баштап кеттиңиз. Пандемияда окуу маселеси, анан ата-энелер мектепке. Тарбия маселеси көмүскө калды. Пандемиясы жокто делечи. Мектепке ата-эне балдарын тыштайт дагы, анан сен эмне тарбиялабайсың деп мугалимдер да кекетип атпайбы? Бул да туура эмес да. Мектеп тарбия бере албайт. Мектеп өзүнүн билимин бергенге да жетишпейт. Эптей албайт, ошо билимин туура жеткире алганга чамасы жетпейт. Айлыгы аздыгынан мектептеги мугалимдердин сапаты да төмөн, анан сапаты төмөн болсо билим берүүсү да төмөн болот да. Анан ага кошуп туруп, анан тарбиясы да жок деп туруп, анан биз келечек муундарыбыз эмне эле ушундай болуп атат деп нааразы болуп атабыз. Тарбияны мектеп бербейт. Мектептин багыты билим берүү. Тарбияны ким берет? Бул чоң суроо. Мен көп жерде айтам. Тарбия өзү тарбиянын орду каякта жашоодо? Ал кайсы тармакка карайт? Билим берүүгө карабайт. Тарбия маданиятка карайт. Маданияттын өзөгүндө тарбия жатат. Бизде маданият министрлиги бар. Мен эми темадан четтеп кеттим окшойт, бирок баары бир ошол барат. Айланасында болот. Айланасында болот, себеби маданияттын өзөгү, маданият министрлиги бар, мамлекеттик тармак, мамлекеттик багыт да бул чоң тармак болгондон кийин. Алар эмне иш кылат? Алар өнөр, искусство менен чектелип. Тамак аш, кийим-кечек. Ал деле өнөр, ал деле искусство. Оюн, ал деле өнөр. Чыныгы маданият бул адамдын коомго болгон көз карашы, коом менен болгон мамилеси, алакасы, жүрүм туруму, адеби, жашоого болгон көз карашы, жашоодо калыптанган дүйнө таанымы, анан салты, жашоо эрежелери. Ошол дүйнө таанымынан салтынан улам адеби иштелип чыгат. Эмне жакшы, эмне жаман, жүрүм туруму. Анан ошолдун баарын калыбын келип туруп, анан кийинки муундарга өткөрүп бериш үчүн тарбия таалими болот. Ошол тарбия маданиятта жатат. Тарбия менен мурастап өткөрүп бериш керек, көрсөтүп бериш керек, үлгү кылып, жеткирип түшүндүрүп. Эске сурообузду атайын деп аткам, ошол суроого азыр өзүңүз жооп берип кеттиңиз да. Биз азыр ушундай чачыранда абалда турганда эми кантип баягы туура жолго түшүшүбүз керек депчи. Бир Кытайдын деп айтылат, балким башка элде айтылгандыр. Элимдердин падышасы бул эсеп, математика, арифметика десе, анда ошол падышанын агасы бул маданият деп айткан экен да. Анан ал сыңары чындыгында ушундай ой келбептир мага буга чейин. Тарбия менен тарбиянын өзөгү маданиятта жатат деп чындыгында алып келгенде, биз азыр тарбия десе эле азыркы биздин структурабызда мамлекеттик башкаруу, билим берүү министрлигинен күтөбүз да көп тарбияны, билим берүү. Демек биз туура эмес багыттан күтүп аткан турбайбыз. Ооба, албетте. Ал иш, мисалы Советтер Союзунун убагында мектепке тарбия иштери кошо жүрүлгөн. Бирок өзөктүү маселе ал идеология деп башка жактан болчу да. Ошол ал мектепке тиешелүү
октябренок, пионер, анан комсомол болуп атпайбы ошо. Бирок анын баарын маңызын иштеп чыккан ал билим берүү эмес болчу да. Ал мектеп менен кош жүргөн экинчи канат болчу. Ошол тарбия болчу. А биз ошонун илеби менен кайра мектептен күтүп атабыз. Аны азыр маданият министрлиги жасаш керек. Илгери партия жасачу, Советтер Союзунда, ал да башка болчу. Бүгүн же болбосо ошондой идеологиялык багыттагы чоң багыт болуш керек. Болбойбу алда дегенде, жок эле эң эле дегенде, маданият министрлиги ошону жасаш керек. Себеби маданияттын өзөгүндө мисалы карап көрсөңөр, биз кандай адамды маданияттуу экен дейбиз. Өзүн тыкан алып жүргөн, башка бирөөгө жамандык кылбаган, жаман сөз айтпаган, ушак сүйлөбөгөн, бирөөгө үлгү болсо, маданияттуу экен дейбиз, Тескерисинче жаман алып жүрсө, какырын түкүрүнүп жүрсө коомдук жайларда, сөгүнүп жүрсө, урушуп жүрсө, маданияты жок экен дейбиз, Анын комуз чертип кийингенин, манас укканын биз айтпайбыз да, маданияттуу же маданияттуу эмес экенин. Же театрга барып же барбаганын айтпайбыз да. Демек маданияттын өзөгү, уңгусу, бунун адеби, анын салт санаасы, дүйнөгө болгон көз карашы, дүйнө таанымы. Анан ошонун баары муундан